Түлкү менен карышкыр коңгуроодон эмне үчүн коркушат? Беларус жомогу. Кыштактын аймактык укук кызматкери ошол аймактын эң куу түлкүсүн ишке сала турган. Бул экөөнүн кызматташуусу аябай майнаптуу болуп үзүрүн көрүшчү. Түлкү жасаган иштеринен эч кынтык кетирчү эмес. Бир күнү укук кызматкери: "Досум, сен жасаган ишиңдин устасысың. Сага эмне белек тартууласам?" деп суроо салат. "Сен коңгуроолоруңдун бирин мага бер. Анын үнүн уккандар узактан эле менин келе жатканымды билишсин." "Макул, берейин. Бирок жогото турган болсоң жазаланасың", дейт. Түлкү бул шартка макул болот. Ошентип түлкү коңгуроону алып мойнуна тагат. Ал келе жатканда укук кызматкери экен деп баары сый көрсөтүшөт. Мындан улам түлкүнүн көңүлү көтөрүлүп, маанайы куунак жүрөт. Түлкү менен карышкыр эски достордон болгонуна карабастан, карышкыр түлкүнү жактыра берчү эмес. Бир күнү карышкыр эски достугуна салып түлкүгө: "Түлкүбай, алдагы коңгурооңду 1 саатка бере турасыңбы?" деп сурап калат. Түлкү коңгуроону берип жатып: "Жогото көрбө. Бул жоголсо укук кызматкери теримди тескерисинен сыйрыйт", деп катуу табыштайт. Карышкыр түлкүнүн бул сөзүнө маани бербейт. Ал түз эле чабандардын жайлоосуна барат дагы: "Мени укук кызматкери жиберди. Бир кой бергиле. Болбосо баарыңарды түрмөгө салам", дейт. Жайлоодогу чабандар карышкырдын калпын байкашат. "Макул эмесе, сенин өтүнүшүңдү орундаталы. Сен биз менен чогуу бар", деп карышкырды үттердин арасына алып барып аябай токмоктошот. Мойнундагы коңгуроону чыгарып алып өзүн кууп жиберишет. Карышкыр түлкүнүн жанына барып, окуяны төкпөй, чачпай айтып берет. Эки дос укук кызматкеринен коркуп токойдун ичине жашынышат. Ошол күндөн бери түлкү менен карышкыр коңгуроонун үнүн укканда коркушуп, токойду көздөй жылт коюшкан экен.